Саламатсыңарбы достор, туугандар. Мына жакын күндөрү мамлекетибизде коронавирус менен күрөшүп элдин баары карантинде отурган бир жигитибиз чыкты. Сыймык Жапыкеев деген мурунку прокурор экен. Коррупционерлер, анан кийин Жумалиевдин момунча байлыгы бар, бийлиги бар деп. Бул 30 жылдан бери элдин баары билет. Татаан, Гоин кимки экенин, Акаев ушунун баарын тамырын жайылтып кеткен. Болбогон бир купонду ойлоп таап алып, бирдекелерди алып, арзан ишканаларды алып, ошо иштебей турган канча деген базалардын баарын алышып, бирок арзан эле баада. Сумду канчага сатканды, Бабанов кантип байыганын элдин баары билет. Бирок бир нерсени билбей атат да. Сыймык эске албай атат, эми өзү бывший прокурор экен. Срок давности деген бар. Кылмыштын 10 жылдык мөөнөтү болгондо 2016 жылдан бери мен билгенден ал срокту алып коюшкан жаңы закон менен. Текебаев кантип байыганын, БНКны кантип кайта 33 миллионго сатканын, Кочкор Ата нефть газды кантип эле кийинки эле революцияда Текебаев менен ошолор 10 жыл боло элек, ошолорду касса болбойбу дейм да. Мына Акаев баштап кетти деп эмне үчүн айтып атам? Мен силерге бүгүн бир нерсе айтам. Факты менен, кагаздар менен, документтер менен, бирок бүгүнкү күндүн прокурорлору, финполдору, мэрлери ушу кандай кайдыгер карап атканына ичиң ачышат да. Ким жөнүндө болмок? Эч ким билбейт. Болот Бегалиев деген бар да. Болот Бегалиев деген ким өзү бул? Бул Болот Бегалиев убагында Акаевдин келинчеги Майрам апайнын күйөө балдары болуп кетет. Өзү чүйлүк. Эмне кылган? Болот Бегалиев аркылуу булар Бермет Акаева Алга Кыргызстан түскөн. Партияны ошону учредитель кылып Алга Кыргызстан түскөн. Бишкектин чоң ортосуна жайгашкан Берекет грант деген бар, азыр барыңар билесиңер. Берекет грантты ачышкан. Кийин Берекет универсал деп Речканын күнбатыш тарабындагы Оптовой деп койгон, ошол жерди базар кылышкан. Торговый рыночный комплекс деп кылышкан. Бегалиев деген өзү дегеле ким өзү? Мына мен силерге бир сүрөтүн көрүп коеюн. Мына сүрөтү Бегалиев, Болот деген ушул да. Эмне айтмакчымын? Мындай да. Иса Өмүркулов кантип самолетторду саткан, Бабанов кантип заправкаларды Айдар менен алып алган, анан мындай ачпай мен жерге свежий эле фактын айтып берейинчи. Бегалиев Иса Өмүркуловдун убагында 2013 жылы революциядан кийин Иса Өмүркулов бир аз эле убакытка ИО мэр болуп турганда 10 жылга мөөнөтүн узартат. Берекет универсал деген базарды. Ал жерде 728 контейнер жайгашкан. 98 жыл алган ал жерде. Мөөнөтү 98 2010 жыл бүтүп калып. Мен таң калганым коррупция менен күрөшөбүз деп. Коррупция менен кантип күрөшөт бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эмес, бизде көнүмүш болуп калды 10 жылдан бери. Бир гайынын же бир врачтын, мугалимдин чөнтөгүнө $100 сала коюп, коррупция менен күрөштүк деп кечке телевизордон берип атышат. Ал коррупция менен күрөш эмес. Анын статьясы совсем бөлөк. Кылмыш кодексине анын беренеси совсем бөлөк. Ал деген пара, взятка деген эме менен эле камалат. Бирок аны коррупция менен күрөшүп атабыз деп бере беришет, болгон телевидение бере беришет. Не кылыш керек? Коррупция деп эмнени айтат? Жолдорду, тендерлерден, мектептердеги курулуштардан очойтуп жеп аткан, мамлекетке кол салган адамдарды коррупционер дейт. Жакында президент айтып атат, мен коррупционерлерди атасаңар мынча акча берилет экен, атын атагыла деп. Мен бүгүн силерге түздөн түз бир факты менен коррупционердин атын айтайын деп атам. Ал коррупционер Болот Бегалиев. Эми мен соттон өкүм чыгып, от имени Кыргызской республики приговор деп окулуп, анан кийин ошондон кийин гана коррупционерди атасам болот эле. Бирок мен бир жылдан бери Финполго жазып, прокуратурага жазып, фактыларды келтирип жүрүп, мэрге канча жолу кылдык, канча деген митингтерди кылдык. Мен бул кишини коррупционер деп айта алам да. Сотко берсе соттошууга даярмын. Мен бир жылдан бери айтып келатам анын кишилерине, сотко бербейсиңерби, соттошолу деп. Алардын духу жетпейби же түшүнбөйм. Мен сотко бере албайт. Эми кеп башынан бозу. Мына Бегалиев мына кагаздын негизинде 10 жыл алган. 2010 жылы 2020 жылга чейин алган. Иса Өмүркулов кол койгон. Иса Өмүркулов бекте коюп атканда эмне деп атат? Тиешелүү документтерди
түзүп 2 жылда ушул жерди бир заманбап курулушка айлантып туруп анан иштетип атат. Бул 2 жыл эмес 10 жыл болду. Бүгүнкү күндө базарлардын акыбалы кандай? Дордой болобу, Бабановдун тиги авторунда болобу, любой эле Кыргызстан боюнча любой базарды алсак, булар кандай кылышат экен? Мамлекет муниципальный территориясын алышат экен. Арендага болбогон бир акча жерге төлөйт экен, үстүндө контейнерлерди сатып, кайра ошодон аренда алып, анан патент алып атат деп жер капчакча берет экен. Мен ошолорду силерге бир баштан айтып берейин. Бегалиев 2010 жылы алганда 2012 жылга чейин курулуш курам, анан кийин кайра ошол арендаторлор менен иштейм деп алгандагы эчтеке курбастан, эч нерсе курбастан 728 контейнерди койдурткан. Контейнерди эл өзү алып келип койгон. Ошол жерлерди бир закондо жок, мыйзамда жок, договор, выкуп, аренда деген менен эле саткан. Ошол бири-бирине саткан контейнерлерден 15 миң, 20 миң долларга саткан да. Бирок бечаралардан бир госрегистрден бир алакандай кагазы жок эле. Ошол Бегалиевге аренда төлөгөн. Арендада кандай төлөгөн? Ар бир квадрат метрине 27 күнгө төлөшкөн. Бир жылда 13 айга төлөшкөн. Төлөгөн калп, анан мына десе мына ар бир айга төлөгөндө булар мынакей. Ар бир айга 4 миллион, 5 миллиондон алып турушкан. Бул 27 эле күн числосу менен да. Булар 27 күнгө алышкан. 20 жылдан бери алып келатышат. Бир айга чисти эле базардын арендасынан 4 миллион тапкан. Өзүнүн Трансэлектро деген подстанциясын распред компаниясын куруп алып туруп, ал жерде мына бүгүнкү күндө Интергелподо пакистандыктар менен, көптөгөн кытайлыктар менен темир иширетип иштетип атат, темир чыгарып атат, ал канча налог төлөп атат, эч кимде жок. Базарга саткан 1 сом 40 тыйындан 1 сом 30 тыйындан алган светти, булар элге 2 сом 50 тыйын саткан. Тазалыгын төлөгөн элдер, ошекте турган арендаторлор 728 миңге жакын кишилер болгон, фирмалар болгон. Булар эмне кылган? Тазалыкка төлөшкөн, мусорга төлөшкөн, канализацияга төлөшкөн, арендага төлөшкөн, светке төлөшкөн. Патент алган мамлекетке ушул жерде. Минимум 500 киши патент алганда мамлекетке пайда келтирип турган. Булар таза киреше бүдөтө 50 миллион, 60 миллионго чейин алып турушкан. Азыр да алып келишкен былтыркы күнгө чейин. А мамлекетке болгону бир жылга 2 миллион төккөн. Андан кийин мына бул Наркөздө универсал берекет, ТРК берекетти өрттөшүп, өрт чыкты дешип, бир охрана начальниги менен бир директордун убактылык алмашып, аларды азыр үй камагына чыгарышкан, сот аягына чыкпай бүттү. Мамлекет аларга күйүп кеттиңер деп болгон 10 миң сомдон берип коюшту. Канча миллион деген товарлар күйүп кетти. 10 миң сом. Ошол стройка мына азыр 3 этаж болуп заңгырап турат, берекет кират жанда. Ошол стройка боюнча да айта кетсем, ал эмне болгон? Биринчи этап менен жарымын кургула, анан элди киргизгиле деди. Анан экинчи этап экотех инспекция келди дагы. Цементтери туура эмес, ортодогу курулуштар туура эмес, речкага жакын болуп калган. Экотех инспекция прокурор алды дагы выговор берип койду. Бир кылмышка экинчи жолу жаза алынбайт. Ал бала жазасын алды, сөгүш алды деп коюшту. Болгон экотех инспекция сөгүш берип коюшту. Экинчи этап менен берки жагы кабыл алынат. Мен муну эмнени айткым келет ушул жаңы зданиясы менен. Мына менин колумда кагаз турат. Ошол жаңы зданияны курулуп бүтөлекте эле 3 күндө өзүн айтайын мен силерге. Мына 11 марттан баштап булар 14 мартка чейин 46 миллион ошол жерди сатып ишкен. 46 миллионго 3 эле күндүн акчасын айтып атам мен силерге. Булдан налог төгүлгөн жок. Договор выкуп аренды. Ал деген ар бир квадрат метрин 1,5-2 миң доллардан сатып берди. Элдер өзү алып келип беришти. Бирок ошого бир алакандай госрегистрден бир кагаз берген жок. Ошолор кайра аренда төлөп отурушат. Зданиянын жарымы жок, ичинде туалет иштебей турган зданияны сатып беришти. Экотех инспекция, прокуратура, мэрия бардыгы чогулуп алышкан да буларчы. Бардыгы чогулуп алышкан. Эми да бир нерсе айтайын. Бул Бегалиевна биздин берки суу речканын берки бетиндеги биз базар боюнча элдерди топтоп алып, өзүбүзчө бир коом түзүп алып, ошо Бегалиев менен соттошуп келебиз да. 4 миллион түшүп турган жер айына. Биз айтып атабыз, айына биз 4 миллион мамлекетке берели, конкурс жарыялап алып койчу. Жок. Мэр уун чыкпайт. Прокуратурада СМБда арыз жазганбыз былтыр. 2019 апрелде жазган арызыбыз Финполицияга келип, 6 апрелде 2019 жылы иш козголгон. Азыр май болду да. 1 жылдан бери эле тергешет.
Нени тергеп атышат, жана РПП деген балекет бар экен, бирдиктүү реестрге каттоо деген. РППсы каттап коюп суроо жок экен. Мурун кичине суроо бар эле, 58 күндө тергезейин деген. Азыр 1 жылдан өттү. Дегени со налог сурап атабыз, счетный палатага жөнөтүп атабыз дейт. Биз көргөзүп бердик, акчалар каяка кеткен. Мына Бегалиев отуруп алып, Майрам Акаевага эле, мен ачык эле айтам, дагы деле Акаевдарга, Майрам Акаеваларга эле которгондо мына мындай чектер бар да, эл сом аркылуу. Айына канча деген акчаларды которушкан буларчы. Эми Финполошону текшериш керек эле да, мына свежий факт. Коррупция дейт. Мына Болот Бегалиевди мына көргөзүп атабыз. Коррупцияга акча беребиз дейт. Акча берсе ушу базардагыларга коррупцияны ачып бердиңер, мына документтердин баарын өткөзүп бердиңер, коррупцияга берсе, ушу коррупциядан түшкөн акчасын биз детдомго эле которот элек, балдар үйүнө элечи. 1 сомун албайт элек. Буларчы мына базаркомдорчу болбогон жерди алып алып, жеринен налогтоп үстүндөгүлөрдүн баарын сатып эле жыргашат экен да буларчы. Кыргызстан боюнча ушундай экен да. Үстүндө иштегендер бакыштар эмне кылат? Арендасын төлөйт, еще товарын сатат, мусорун төлөйт, баарын төлөйт, кыйналат экен. Бегалиевдер үйүндө отуруп, креслого отуруп, Америкада окуйт балдарычы. Мына силерге свежий коррупционер. Эч ким билбейт. Мындай коррупционерден элүүлөп, жүздөп саналат. Мамлекеттик кызматта иштеп атышып, ошол эле Акаевдин убагындагылар, ошол эле Бакиевдин убагында, Атамбаевдин убагындагылар, азыркылар билбейм го. Булар ошол бирөөлөргө Болот Бегалиевге окшогондорго оформить этип койшкан. Болот Бегалиевдер булардан 20-30% алат. Калганын баарын өзлөрү алат. Москвада бекер жатат дейсиңер Майрам. Мына ушул берекеттин грантын алып атат. Берекет гранттын жери кыялдык болгон. Ушуну биз мамлекетке алгыла, өзүңөргө алгыла, муниципалитет кылгыла десе, муниципалитет кыла алышпайт. Эмнеге булар доляда отурушат? Мына мэр унчукпай отурат. Прокуратура берген. Бизге берген. Прокуратура качан берген? 25 февралда берип атат. Бегалиевдики туура эмес экен, расторгнуть муниципалитетке ал депчи. Унчукпайт. Прокуратура 12 декабрда жазып атат. Алып койгула депчи. Алгыла, бул базар туура эмес. Договор түзүлүптүр, мэрияга алсаңар болот, өзүңөргө иштеткиле деп. Мэрге акчанын кереги жокпу, эмне экенин түшүнбөйм. 23 мартка чейин кылабыз деген, мына карантин башталып кетти. Карантин деген шылтоо балекет болду да. До сих пор отурат. Мэр өзү алып, өзү конкурс жарыялап, bir нормальный видке келтирип иштетсе болбойт беле? Болот эле. Эмне канча миллиондогон акчалар кыйрылып атат. Чет өлкөдөн келген бир аферист шулундар тендер ойнотуп келип акчаларды алып чыгып атат. Биздин ички рынокто ичинде акчалар жатпайбы? Эмнеге аны ала алышпайт? Мына коррупция каякта жатат. Мен просто баягы сыймыктыкын көрүп, немеге чыггандан кийин ушундай прямойго чыгып кеттим. Мурун чыккан эмес элем, биринчи жолу чыгып атам. Менде Бегалиев менен любой жерде жолугушканга, теледе баткылабыз, сотто болобу, любой жерде жолугушуп Бегалиевден айтышууга даярмын. Бегалиевге окшогон 50 коррупционер менен айтышууга даярмын. Сыймай калып мындай да айтып, мен баарын билем. Бабам кантип апасына заправкаларды менчиктештирип алган Айдар экөө кантип банкка жеткен, кантип ТКБ БНКны 33 миллионго саткан, Госкомстон аркылуу кайра кой 3 миллиондук нерсени 33 миллионго сатты, 36 миллионго сатты. Кантип Кочкарадан нефтегазды бирөөлөргө жала жаптырып, Салянаны койдуруп алып, Батыштан көптөгөн кишилер жаманатты кылдырды. Кулов кантип самолетторду жаап түрмөдө отуруп келип премьер-министр болду. Элдин баары билет. Бирок мына Болот Бегалиевге окшогон министрлердин, премьерлердин, президенттердин куйруктары, мен куйруктарды деле айтам, анткени алар долясын тигилерге берип атышпайбы до сих пор. Фамилиясы башка да. Эч ким ойлобойт да, Майрам Акаев экен деп. Эч ким ойлобойт, Болот Бегалиев десең тааныбайт эч ким. Мына кечекедер Республика партиясынан 55 болуп койду, өтпөй калды. Гор кеңешке депутат болгон. Булар тымызын жүрүп алып, миллиардтарды жеп, Америкага, Россияга акчаны чыгарып кетип атышат. Мына ушуларды буушубуз керек. Ушуларды көчөдөн көрсө бетине түкүрүшүбүз керек. Закон иштебесе, эмне кылышыбыз керек? Өзүбүз көрүп, мына миллионер, коррупционер келет атат деп биз. Бетине ал көчөгө база албай калыш керек. Урук тууганы, бала чакасына чейин, намысына чейин ошолор доо кетиш керек да. Арам акча менен чоңойгон, арам акча кылган булар депчи. Арамкорлор булар деп айтышыбыз керек. Эми Кудай буйруса, карантин бүтсүн, Финполошону кылбаса, мен көпчүлүк эл менен барып, президенттин личный кабыл алуусун талап кылам. Үйгө барабыз мерде миңдеген адамдар. Коррупционерди сайып көргөзсөң да булар эчтеке кыла албайт экен деп. Прокурор көзөмөл органбы же посредникпи же адвокат түшүнбөйсүң.
Футбол болсо тиги кагазды кылып атабыз, бу кагазды кылып атабыз деп 1 жыл болду. Эмне кылышат булар? Кандай кылышат? Мен түшүнбөйм. Бая система акайып орнотуп кеткен система ошомойдон эле калган. Сыймыктар айтып атат. Сыймыкта Жумалиптин чекесин эле айтты. Жумалиптер болбогон эле нерсеге алганда экен. Мына Бегалиптердин алганын көрсөң күлөсүң. 1 гектар жерге 2 миллион төгөт. 1 жылга. 1 жылга. Үстүнөн айына 4 миллион жеп атышат. Азыр ушул күнгө чейин жеп атышат. Эч ким билбегендей, көрбөгөндөй. Ой, ушундай бекен деп коюшат. Болду, иш козгоп коюшат. Сейфте калат чаң басып. Карантин күнүндө силердин нервиңерди ойнобойн. Просто ачуум келип, ичиме мындай эме толуп калган үчүн чыгардым. Мыйзам талаасында күрөшүүгө даярбыз. Бегалип менен да күрөшүүгө даярбыз. Коррупциялар менен күрөшүп келгенбиз, күрөшө беребиз. Саламаттуу болгула.